жаткан өзгөрүүлөр үй бүлөгө дагы таасирин кылды. Пандемия убагында эгерде биз балдар жөнүндө сүйлөшсөк, окуулары дистанттык түрдө болуп калды. Аралыктан окуу системасы кирип калды. Бул эң биринчиден бул көнбөгөн нерсе да. Муну биз мурун көргөн эмеспиз. Бул жаңы нерсе болду да. Ошондуктан оор эле абалда калды. Ата-энелер дагы, балдар дагы. Муну кошул ташыл кылып аткан факт дагы бир көйгөй, көп ата-энелер жумуштарын жоготушту. Көп ата-энелер мурдагы өлчөмдө акча каражатын таба албай калышты. Мурдагыдай болуп баягы эки жакка бош баса албай калышты. Ошонун баардыгы тең эле адамдын психикасына абдан мындай жаман, жакшы эмес, начар таасир тийгизет да. Ата-энелер эми аны баарыбыз эле билебиз, баарыбыз эле ата-энелер эми үйрөнгөн эмес, окутуучу, мугалим болуп, баарынын эле практикасы, теориясы деле, эч кимдин андай опыты жок. Ошондуктан балдарды аябай калышты да. Булар баягы мурунку көнгөн боюнча эле ошондогудай кылып эле балдарды урушуп, тилдеп, сен мурдагыдай окушуң керек, мурдагыдай болуш керек деп эле ата-энелер, эми өзлөрү стресс болуп аткан ата-энелер аларды деле түшүнсө болот. Алар дагы баягы өзлөрү көнө элек жатып, анан кийин балага дагы ошо көнбөгөн психикасы менен балага таасир кыла башташты да. Бирок бул туура эмес. Биз чоң болгондон кийин биз балдарга кичине аярыраак мамиле кылышыбыз керек болчу да. Анан азыр айтып кетет элем, урматтуу ата-энелер, балдардан жакшы баа күтпөгүлө. Чынын айтсам, жакшы баа баланын жакшы адам болуп кетерине, же баланын андан аркы жашоодо өзүн таап, өзүнүн жолун таап, жакшы жашап кетерине көп деле өбөлгө түзбөйт. Ошондуктан балдарга аяр мамиле кылыш керек. Өзүңөрдү да аяшыңар керек. Өзүн аяган адам балдарды дагы, башка бирөөнү дагы, башка чөйрөдөгү башка адамдарды дагы аяганга мүмкүнчүлүк алат да. Мугалимдерди деле түшүнүш керек. Аларга деле бул нерсе абдан жаңы нерсе болду. Бул оңой эмес келди бизге баарыбызга. Ар бир адамдын өзүнүн чеги болот. Ошончо окуйт, ошончо отура алат, ошончо сабак окуй алат. Ошо чектен ашырбаганга мүмкүнчүлүк беришиңер керек балдаргачы. Анткени бала силерге жагам деп, силердин сүйүүңөрдү алам деп, силерге жакыныраак болом деп өзүнөн өзү ичинен кыйналып, бирок алы жок да. Бирок биз баланы деген ошентип деген андан аркы жаман өзгөрүүлөргө түртүп аткан болобуз да. Ошондуктан балаңарды аягыла. Баланы аягандан мурун чоңдор үйдөн бири-бириңерди аяганды үйрөнүшүңөр керек. Бүйөөсү аялын, аялы бүйөөсүн, багы улуу балдар бири-бирин. Анткени кичинекей өсүп келаткан бала, мейли мектепте окубаган бала деле ошо стресске кабылып атпайбы? Ал ошонун баарын көрүп атат. Ата-энеси тиги улуу байкесин, эжесин урушуп атканын көрүп атат, талап кылып атканын көрүп атат. Кичинекей бала кичинекейинен эле ошого чоңоюп көнүп өсүп келатат да, Кудай сактап, бул жашоо ушундай кыйын экен, бул жашоо ушундай жаман экен, коркунучтуу экен деп биз кичинекей эле баланы стрессте тарбиялап келатпайбызбы? Ошо стрессте тарбияланган бала кандай болот? Коркок болуп чыгат, өзүнүн оюн айта албайт, өзүнө керектүү нерсени айта албайт. Мындай мага жакпайт же мага жагат деп айта албай калат. То есть биз деген башынан эле ушундай нерседе тарбияласак, ушундай таризде тарбияласак, биз баланы аксак инсан кылып тарбиялап атабыз да.